Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Криштиану Роналду карьерасында 56-чы хет-трикти өзүнүн атынан жазып койду. Ювентус чабуучусу Кальяриге каршы оюнда Кальяринин дарбазасына 3 голун киргизди. Негизги отандаш болгон Лионель Мессиден дагы да болсо хет-трик саны боюнча узакташып баратат. Маалымат үчүн айта кетсек, Лионель Мессинин эсебинде 53 хет-трик бар. Роналду үчүн бул хет-трик А сериядагы Ювентус клубундагы алгачкы хет-трик. А серияда хет-трик кылган алгачкы португалиялык футболчуга айланды. Бруно Перес А серияга кайтты. Бул маалыматты инсайдер Жан-Лука Ди Марсио маалымат берди. Футболчу Бруно Перес Римдин Рома клубуна кайтты. Ал эң акыркы 1,5 жылды Бразилияда ижара иретинде ойногон. Маалымат үчүн айта кетсек, Перес Рома клубуна 2017 жылы Туринин Торино клубунан келип кошулган эле. Бавария клубу Шалкенин дарбазачысы Александр Ньюбелди сатып алды. Дарбазачы Бавария клубуна жайында кошулат. Ал эркин агент катарында сатып алынган. Александр Ньюбелди капитандык кызматтан алып салды. Бул келишимден кийин Шалкенин жетекчилери. Маалымат үчүн айта кетсек, голкипер 5 жылга келишим түздү. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакшы лайк басыңыздар.